Байыртадан эле карышкыр эң ачык көз хайванаттардан. Көргөн нерсенин баарын жакшы жаман дебей жеп жутат. Алдынан чыккан жандыкты жөн кое бербеген жырткыч. Күндөрдүн биринде ошол ач көз карышкырдын карды ачып, соргоктуу кармап, өлөйүн деп келатса, алдынан бир картан кой көзүнө урунат. Баягы араң-жан турган карышкыр дароо чымырканып картан койду баса калып, жара тартып жеп жатканда сөөгү тамагына тыгылып калат. Жаны көзүнө көрүнүп, көзүнөн жашы куюлуп, канчалык жанталашса да сөөк чыгара албайт. Убакыт өткөн сайын тамагына тереңирээк тыгылып аябай оорутат. Айласы кетет. Бир маалда баткакта бака издеп жүргөн илек-илекке көзү түшүп. Илек-илек, мен сени мен тамагыма батып калган ичке сөөктү узун турушуң менен алып чыксаң сага абдан ыраазы болор элем. Андай болсо ач оозуңду, дейт илек-илек. Деп карышкыр оозун ачып берет. Илек-илек кекиртекке батып калган ичке сөөктү издей баштайт. Акыры аны табат да тумшугу менен илип чыгарат. Карышкырдын жаны жаялып, терең дем алып, тескери бурулат да илек-илекти карап койбостон басып кетет. Кырк! Деп илек-илек артынан кыйкырат. Эмне сөзүңө турбайсың? Мен сени бир өлүмдөн куткарсам, рахматыңды да айтпастан кетип баратканың эмне? Токто! Акылсыз илек-илек, сен азылуу карышкырдын оозуна башыңды салдың. Андан башыңды аман сактап калдың. Ошондон өткөн ыраазылык болуу. Аны укканда карышкырдын артынан караган бойдон оозун ачып калат да. Жашоо кандай кызык. Карышкырга жакшылык кылам деп жатып, өзүм жем болуп кала жаздапмын да. Бирок баары бир жолдо экен деп үшкүрүнүп отуруп калат.